Шоколад какао даны кошулуп жасалган кондитердик продукт. Шоколаддын курамына жараша ачуу, сүттүү жана ак шоколад деп бөлүнөт. Диабеттик түрлөрү да бар. Ошондой эле шоколад азыктарында түрүнө жараша жыт күчөткүч кошулмалар: кофе, спирт, коньяк, ванилин, калемпир, мейиз жана жаңгак кошулат. Таттуунун королу шоколад чоколад деген какао данынан жасалган суусундуктун аталышынан келип чыккан. Сөзмө-сөз ачуу суу болуп которулат. Ал эми шоколаддын мекени Борбордук жана Түштүк Америка. Тарых барактарына кайрылсак, илгери Ацтек жана Майя элдери какао дандарынан ачуу суусундукту даярдап, күнүмдүк тамак катары ичишкендиги айтылат. Кийинчерээк 14-кылымдын ортосунда Илимпоз Бенсони Испаниянын падышасына дал ушул суюк шоколаддын пайдасы тууралуу доклад даярдайт. Падыша маалыматты уккан соң аны мамлекеттик сыр деп жарыялайт. Ал сырды кимде-ким сыртка чыгарса, баш алынган экен. Көптөгөн жылдар бою шоколад бай адамдардын гана тамагы катары эсептелип келген. 19-кылымдын аягында гана кондитерлер шоколадды жасоонун ыкмасын ачыкка чыгарышат. Ал эми 20-кылымдагы кум шекердин кескин арзандашы таттуу даамдын карапайым элге кеңири жайылуусуна өбөлгө түзгөн. Туура тандоо. Чыгарылган датасына көңүл бөлүңүз. Консерванттар аз кошулган жакшы шоколад жарым жылга чейин гана өз сапатын жоготпойт. Ичинде атайын суюктугу, мисалы коньяк бар шоколаддарды 4 айга, ал эми ичине мөмө жемиш салынгандарды 60 күнгө гана сактоого болот. Дүкөндө коюлган жерине маани бериңиз. Шоколад башка жытты өзүнө оңой сиңирип алуу касиетине ээ. Эгер анын жанында самын, айна же косметикалык каражаттар турса, башка эле дүкөндөн алганыңыз оң. Курамы менен таанышып чыгыңыз. Какао же какао майы бар болсо, бул чыныгы шоколад. Анын ордуна өсүмдүк майы колдонулса, анда бул таттууну шоколад деп айтуу кыйын. Шоколадды сактоонун оптималдуу температурасы 18 градус. Андыктан муздаткычта сакталган болсо, албай эле койгонуңуз оң. Шоколад жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Анткени шоколаддагы биологиялык кошулмалар аспириндин ролун аткарат. Башкача айтканда, кандын коюланып, кан тамырда уюп калбашын шарттайт. Бакыт гормону болгон серотонинди көбөйтөт. Депрессияны айдап, маанайды жакшыртат. Курамында кальций болгондуктан тишти жана башка сөөктөрдү бекемдейт. Курамындагы фосфор менен магний мээни азыктандырып, клеткаларды жаңылантат. Ал эми шоколадды көп өлчөмдө жесе семиртет. Бир күндүк норма 25 граммдан ашпаш керек. Таттууга көз карандылыкты пайда кылат. Айрымдарда аллергияны жаратышы ыктымал. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.